Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve fahmen ve elhiqna bi salihin. Rabbi yasir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Amma ba'd. Fesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kur'an tafsir sabağını ötüp жатабыз. Фатиха сүресін өтіп отқанбыз. Бүгін бір сирах қайра өткен сабақтарымызды жалпылай қайталап өтеміз. Фатиха сүресінің 20-дан ашық аты бар деген елік. Фатиха сүресі Меккеде жүрілген, ең алғашқы жүрілген сүрелерден толық қанды башынан аяғына шейін азырқы біз білген Әлхамдудан баштап Вала Дуалинге шейін бір сүре қатары бірінші жүрілген сүре болып есептеледі деп айтқан елік. Фатиха деген аты бар, Уммул Китаб деген аты бар, Уммул Құр'ан, жоқса Хамд, Сабул Мәсәни, Әл-Кафия, Әш-Шафия деген аттар бар дегенбіз. Бүгін біраз қысқаша ескерте кетелі. Емне үшін Фатиха деп аталды, анткени Құр'андың бұл бет ашары болады, ошондой эле Құр'андың ішіндегі маанилерин ачыктап берүүчү болот. Фатиха сүрөсүн ким түшүнгөн болсо, Құр'андың ішіндегі бүтүндөй маанилердин түшүнө баштайт, ачкычы болуп эсептелет деп айткан элек. Ошондой эле Уммул Китаб, жолсо Уммул Құр'ан, китептин энеси, Құр'андын энеси деп дагы Фатиха сүрөсүнүн аты бар. Эмне үчүн дегенде, бул Фатиха сүрөсү Құр'андын, жолбосо динибиздин бүтүндөй максаты, маани, маңызы ушул Фатиха сүрөсүнүн ичинде камтылгандыктан, Құр'андын энеси, жолбосо китептин энеси деген ат менен дагы белгилүү деп айткан элек. Бул жөнүндө хадистер дагы бар. Андан кийин Алхамд деп сүрө башталат. Анткени сүрөнүн башталганда Алхамду деп башталгандыгы үчүн Хамд сүрөсү деп. Андан кийин Сабул Мәсәни, 7 жолу 7 дайым кайталануучу нерсеге айтылды. 7 аяттан турган улам кайталанган нерсе. Башка айтканда Фатиха сүрөсүндө биз Фатиха сүрөсүн дайым ар бир рекетибиз, ар намаздын рекеттеринде дайым кайталап жүргөндүктөн Сабул Мәсәни жолбосо Аллах Таала өзүнүн Хиджр сүрөсүндө وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ чындыгында биз сага 7 мәсәнини жана улуу Куранды жибердик деп, бул мәсәни деп 7 мәсәни. Мәсәни деген улам кайталанган нерсеге айтылат. Эмне үчүн? Анткени Фатиха сүрөсүн жагы айтып өткөндөй дайым окуйбуз. Кайсыл жерде болбосо Фатиха сүрөсүн окуйбуз. Өзү Фатиха сүрөсүн тафсирлеп, Фатиха сүрөсүн түшүндүрөлү деп баштаган негизги максатыбыз да ошол. Биз буга чейин Алхамдунун бүт элекпиз маанилерин. Дагы бир мааниси Әл-Кафия деген аты. Анткени эмне үчүн кафия дейт? Анткени намазга бул кафия деп аталышы жетиштүү деген сөз. Фатиха сүрөсү менен намаз толук болот деген. Фатиха сүрөсү намаз толук болбойт деген сөз билдирет. Башка сүрө Фатиханын орун баса албайт деген сөз. Фатиха сүрө баарын орун басса, башка Фатиханын орун баса албайт. Бул улуу сүрөлөр, эң улуу Курандагы сүрө. Аятул Курси болсо, Курандагы эң улуу аят болсо, сүрө катары эң улуу сүрө бул Фатиха сүрөсү деп. Андан кийин Шафия сүрөсү, Шифа сүрөсү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям окуяны айтып өткөнбүз, сахабалар барып Фатиха сүрөсүн окуп, дем салып, ошол демден жанагы жылан чагып алган, айыгып кеткен дегенде, "Омай дурикан рукия." Ал рукия экен деген, шифа экен деген каяктан билдиң деп сахабага айткандыгы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дагы Абу Саидке айткан сөзү: "Лау аллиманнака", сага мен Курандын ичиндеги эң улуу сүрө үйрөтөм дептир. Анан эң улуу сүрө бул кайсы сүрө деп Фатиха сүрөсүн үйрөтөт. Курандын ичиндеги эң улуу сүрө деп айтат. Фатиха сүрөсүнүн башталышы эмне менен башталды? Алхамду менен башталып атат. Алхамдулиллахи Роббил аламин. Аламдардын Роббиси Аллага хамд болсун, шүгүр болсун деген маани. Себеби хамд деген сөзүнүн ичинде шүгүр дагы маани бар эле, Аллах Таалага мактоо айтуу, даңктоо айтуу, алкыш айтуу дагы мааниси бар эле. Кайсыл аят менен бүтүп атат? Ва хутимат биддуаи. Ихдина сиротал мустаким. Бизди туура жолго башта, бизге хидаят кыл деген аяты менен бүтүп атат. Дуа менен Аллах Тааланы мактоо айтуу, Аллах Таалага хамд айтуу, Аллах Таалага шүгүр келтирүү менен акыркы бизди туура жолго башта деп дуа менен башталуусунун ортосундагы байланыш эмне? Байланыш эмне, урматтуу жамаат? Ким айтат? Өткөндө айтып өткөнбүз. Кайсыл жагынан байланышып атат? Анткени ким дуасын Аллах Тааладан суранганда хамд менен, сана менен Аллах Таала мактоо айтуу, хамд айтуу, сана айтуу менен баштаган болсо, анын дуасы кабыл болууга ылайыктуу деген. Кабыл болууга ылайыктуу.
ар бир сүрөнүн башы анан аягы бири-бири менен өтө тыгыз байланышкан. Ар бир сүрө Куран ичинде. Ошондой эле ар бир сүрө өзүнүн кийинки сүрөнүн ортосундагы байланыштары дагы өтө тыгыз. Адамдын акылы келбей турган чалык эгер терең ойлонсо, бул чындыгында Аллахтын сөзү экендигин, адамдын сөзү эмес экендигине чоң далил боло турган байланыштары бар. Эми Фатиха сүрөсүнүн ичиндеги эң негизги темалары эмне нерселер камтылат эле? Биз усул дин, акыйдабызды, ишенимибизди аныктайт. Эң биринчи кимге ишенебиз, кандай ишенебиз. Андан кийин бул болсо Альхамдулиллахи Роббил Аламин менен башталуусу. Себеби аламдардын Роббиси бул ким? Аллах. Аллах Тааланын жалгыздыгы, бирлиги, кудуреттүүлүгү, ырайымдуу, мээримдүүлүгү ошол биринчи алгачкы аяттарында айтылат. Буга иншалла биз бир аз токтолгонбуз, дагы сабактарыбызда иншалла кенен токтолобуз. Ар-Рахманир Рахим бул Аллах Тааланын көркөм сыфаттарына, эң улуу сыфаттарына ишарат кылынат. Малики яумиддин болсо Аллах Таала кыямат күнүнүн падышасы экендигине, кыямат күнүнүн өкүмдары экендигине ишарат кылат. Аллах Таала бул дүйнөнүн дагы эки дүйнөнүн башка айтканда бүтүндөй ааламдын дагы падышасы экендиги, бул Аллах Тааланын биздин жаратуучубуз экенин мойнубузга алып ишенгенибизге дагы ишарат кылат. Андан кийин Фатиха сүрөсүндө биринчи ишеним, экинчи нерсе ибадат. Ибадат кайсыл аятында эле ихдинас ияка набуду ва ияка настаин. Биз сага гана сыйынабыз, сенден гана жардам сурайбыз деп ушул аятта бул ибадат маселеси. Аллах Тааланы Роббибиз катары, жаратуучубуз катары тааныгандан кийин эми Аллах Таала бизге эмне деп кантип тааныш керекпиз? Мына ошондо ияка набуду ва ияка настаин бул жерде кантип ибадат кылышты бизге үйрөтөт. Демек азыр карап көрсөңүздөр, буга чейин ишеним болду, андан кийин ибадат болду. Ал эми үчүнчү нерсе болсо туура жол. Тура манхаж. Бул болсо манхаждан максат туура жол. Ихдина сиротал мустаким, анан акыркы сүрөнүн аягына чейин. Сиротал лазина ан'амта алейхим. Деп башталып атат. Фатиха сүрөсүндө эң биринчи пайдалары аябай көп, буйрса ар бирөөсүнө шашпайдан токтолобуз. Мисалы ияка набуду ва ияка настаин деген аятта эң биринчи сага гана сыйынабыз дегенде эмне максат бар? Сенден гана жардам сурайбыз, сенден башка эч кимге сыйынбайбыз деген. Сага гана сыйынабыз. Бул жерде эмне бар? Ихластуулук бар. Ихластуулукту үйрөтөт бизге. Ва ияка настаин, сенден гана жардам сурайбыз. Бул жерде тобокелдик бар. Иншалла ихластуулук эмне экендигин, тобокел эмне экендигин Курандын аяттары менен иншалла токтолобуз буюрса. Куран сүннөттүн негизинде ихластуулук деген эмне? Куран ихластуулукту кандай түшүндүргөн? Же болбосо тобокел дегенди Куран кандай түшүндүргөн? Эмки сабагыбызда буюрса Рахман ар-Рахимди Куран кандай түшүндүргөн? Жоксо Рахман Рахим деген Аллах Тааланын улуу сыфаттарын кантип түшүнөбүз буюрса, аны кенен токтолобуз буюрса. Андан кийин сиротал лазина ан'амта алейхим, бизди сен туура жолго ырыологондордун, туура жол бергендердин жолунда бизди, ошолордун жолуна бизди илештир, ошолордун жолунда жүрүүнү насип кыл деген аяттан эмне сабактары бар эле? Ким айтат? Сухба ас-салиха, жакшы достор, салих адамдар менен бирге жүрүү, салих адамдардын жолунда жүрүү, ошолорду үлгү тутуу маанилер бар эле. Анан ияка набуду деп биз сага сыйынабыз деген мааниси эмне эле? Дагы бир мааниси, биз сага гана сыйынабыз, сенден гана жардам сурайбыз дегенде биз деп неге биз деп айтылып атат бул жерде? Үммөт бири үммөт экенибизди, биздин бөлүнбөш экенибизди. Жада калса үйүңдө жалгыз окусаң дагы сен ияка абуду сага гана сыйынамын деп айтылбайт. Биз сага сыйынабыз деп. Жалгыз окусак дагы Фатиха сүрөсүндөгү ияка набуду деп араб тилинде абуду деп окуса деле тилдик жагынан маани чыгат, бирок Куран бузулуп калат. Набуду деп гана окуш керек. Ияка набуду. Бул жерден ошо алдынчы сабак эмне болуп атат? Ияка абуду деп дагы айта албай. Жалгыз намаз окусак деле баары бир биз сага гана сыйынабыз деп, биз бир үммөт экенибизди, биримдүүлүккө дагы чакырып жаткан аяты болот. Андан кийин ихдина сиротал мустаким деген аятка бир аз токтолгонбуз. Иншалла убак келгенде дагы токтолобуз. Хидаят сүрөнүн мааниси, иршат мааниси бар дегенбиз, туура жол көргөзүү, тавфик мааниси бар дегенбиз, ийгилик берүү. Аллах Тааладан дайым ар бир ишибизде эмне кылып сурайбыз? Ийгилик сурайбыз. Ар бир ишибизде жол көрсөтүүсүн сурайбыз. Ошондой эле ар бир ишибизде ошол ишибизден тайып кетпестен, эң биринчи иманыбыздан, туура түшүнүүбүздөн тайып кетпес үчүн, өзгөрүп кетпестен, ойлорубуз аркасына чычырап кетпестен, ошол жолубузда Аллах Тааланы тааныган, билген, ага гана ибадат кылган, андан гана жардам сураган, чын ихластуулук, тобокел болгон жолдорубузда бизди бекем кылгын деген аят
ихдина сиротал мустақим. Түшүнүңүздөр, ихдина сиротал мустақим. Бизди бир гана сирот мустақим гана жолунда мустақим, ал бул жалпы мааниси болсо, ар бир ишибизде эмне кылабыз? Ар бир ишибизде, кайсы иш болсун, кайсыл иш болбосун, шарият уруксат берген иштердин бардыгында биз ошол иште берекеңди берген, ийгилигиңди берген, андан кийин туура жолун көргөзүн, туурасын кылууга насип кылган, дайым ошол туура жолду адашпастан, дайым аягына чейин бекем болууга насип кыл деген, ошол жолду көргөзгүн деген мааниси ошол ихдина сиротал мустақим деген аят эле. Biz өткөнкү сабакта Алхамдулиллахи роббил аламин деген аят, биринчи аятынын Алхамду деген сөзүнө токтоп, бир канча маанилерин, эмне үчүн Алхамду деп келүүсү, эмне үчүн бир аз жанагындай араб тилинин морфология жактарына токтолгонбуз. Себеби Куранды түшүнүү үчүн Аллах Таала ошол аяттарында эмне деди, жана кантип айтты деген суроо менен издесек, ушул суроо менен берсек, жакшыраак, дагы бир аз тереңирээк, балким дагы көбүрөөк түшүнөт элек деген максат менен ушул эки суроо менен баштаганбыз. Эсиңиздердеби? Аллах Таала ар бир аятында эмне деди, жана ошону кантип айтты деген. Эмне үчүн Аллах Таала ашукру лиллахи роббил аламин деген жок? Себеби шукур, биз Кудайга шукур деп коюп турбуз, Алхамдунун көбүнчө Кудайга шукур маанисин беребиз. Ден соолугуң кандай, жакшы жүрөсүңбү? Алхамдулилlah, Кудайга жакшы жүрөм дегенде мындай колдонуп коебуз. Бирок ал колдонуш туура. Эч маселе жок. Бирок эмне үчүн Аллах Таала ашукру лиллахи дебесен, мисал алхамду деген келди, мунун бардыгынын маанилерине токтолгонбуз. Эми кээ бир фазилеттерине токтолуп койсок, фазилеттерине дагы токтолгон, ошо акыркы эмес, ошо бүгүнкү сабагыбыздын кээ бир фазилет токтойбуз да, анан кийинки сөздөрүнө киребиз буюрса. Афдалу ибадилла, Аллах Таалага ибадаттардын эң абдалдерин бирөөсү эмне? Хаммадун, ошол алхамду деп көп айткандарды. Алхамду деп көп айткандар. Андан кийин афдалу дуа, эң дуалардын дагы абзели эмне эле? Алхамдулиллахи роббил аламин болчу. Фатиха сүрөсүнүн дагы бир мааниси дуа. Фатиха сүрөсүнүн дагы бир аты, тагырагы дуа болуп эсептелет. Биз күнүгө Фатиха сүрөсүн окуганыбызда Аллах Таалага дуа кылып атабыз. Ал эми дуа болсо эмне? Бул ибадаттын маңызы болуп эсептелет, урматтуу. Дуа ибадаттын маңызы. Намазыбыз эмне? Дуа. Намазыбыз эмне өзү? Мунажа. Бул дуа кылып атабыз. Аллах Таалага сыйынуубуз, жалбарыбыз. Мына ошол намаз ичинде камтылат. Ошондой эле хаббул калами илаллах. Аллах Таалага эң жакшы көргөн сөздөрдүн бирөөсү эмне? Ошол субханаллах ва бихамди, субханаллах ва бихамди, хамд менен башталган. Алхамду болсо, дагы бир фазилеттери ниъматтын бекем болуусуна себеп болот. Ниъматтардын сизге келген, сага келген, бизге келген жакшылыктардын бекем болуусуна. Бекем болуусуна максат эмне? Бир жакшылык келип, ошол жакшылыктан адам кол жууп калат, кургап кетип калышы мүмкүн. Бирок ошол хамд деп айткан адам, ошол жакшылыгы дайым анын колунда болот. Ал менен ошол менен калып калбастан вазия датуха. Ал жакшылык көбөйөт дагы. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Эгер Аллах Таалага шүгүр келтирсеңер, силерге берген жакшылыктарды, фазилет ниъматтарды не кылып берем, көбөйтүп берем деген аяттын негизинде. Анан ияка набуду ва ияка настаин. Биз сага гана сыйынабыз, сенден гана жардам сурайбыз деп айткан максат эмнеге биринчи аят келген жок? Мисалы, сенден гана жардам сурайбыз, анан сага гана ибадат кылабыз. Мисалы, ияка настаину, анан ва ияка набуду. Мисалы, тескеринен ияка набуду ва ияка настаин. Эмне үчүн ибадатты биринчи алып келди? Сага гана сыйынабыз деген сөздү биринчи келип атат. Эмне үчүн? Эмне үчүн урматтуу жамаат? Анткени ибадат болсо, бул Аллах Таалага баруу, Аллах Таалага сыйынуу, Аллах Тааладан суроого алып баруучу жол болуп эсептелет ибадатыбыз. Эң акыркы айта турган маселе ушул Фатиха сүрөсүнүн, муну өткөнбүз. Жалпылай бүгүн биз эскертүү, эстетүү дегендей. Фатиха сүрөсү менен өзүнүн алдыңкы кийинки сүрөнүн ортосундагы айырмасы эмне? Фатиха сүрөсү кайсы менен бүтүп атат? Ихдина сиротал мустақим деген сиротал лазина кийинки аят менен бүтүп атат. Бизди туура жолго башта деп Аллах Тааладан сурадык. Аллах Таала дароо жооп кылып бизге эмне деди? Заликал китабу ла райба фи. Караңыздар, Аллах Тааладан бизге хидаят сурадык, туура жол сурадык. Күндө сурай атабыз. Күндө ар бир ишибизде, жашообузда, бүт жактарыбызда, жагдайыбызда Аллах Тааладан хидаят, туура жол сурап атабыз. Аллах Таала бизге кайрылып, дароо жооп берип, заликал китаб.
Пендем, сен издеген хидаят, сен издеген жол мына ушул китепте деди. Ла ройба фи. Мында эч кандай бул китеп шек күмөн жок. Сен жол табууңда да эч шек күмөн жок. Худалил муттакин. Ахыр аяты. Сурат аллазина ан'амта алейхим гайрил магдуби. Магдуби деген каргышка калгандар Аллах Тааланын акыйкатты көрүп туруп, акыйкатты билип туруп, жүз буруп кеткендер, ошолор магдуби болуп калат. Мына ошол магдубилердин мисалы кимдер деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан суралганда, магдубилерден максат бул яһуттар деп. Анан кийин далдар болсо адашкандар. Алар өзүнүн жолгон жүрүндө туура жолдо эсептейт, чындыгында ал адашкан жол болуп эсептелет. Ошол жолдо жүргөндөр, адашкандар же Алланын каарына калгандардын мисалдарын, эмне себептен алар Аллахтын каарына калышты, эмне себептен алар адашып кетти, эмне себептер болду деген мына ошол бүт маселелерин Магдуби деген сөз башка айтканда Фатиха сүрөсүндө тафсирлеп берет, ачыктап берет. Магдуби Бакара сүрөсүндө дегеним. Валя далин деген сөздүчү адашуучулар, адашкандар деген. Кайсы сүрөсүндө? Ал-Имран сүрөсүндө. Себеби Бакара сүрөсүндө Бани Исраил, Исраил улдары, же болбосо яһуттардын бүтүндөй ошол эмне себептен ошол Алланын каарына калгандыгын бүт ачыктап түшүндүрүп берет. Ал-Имран сүрөсүндө болсо христиандардын эмне себептен ушундай ачык адашууга калгандыгын ачыктап берет. Алхамдулиллахи роббил аламин. Алхамдулиллахи роббил аламин. Ичинде шүгүр мааниси, алкыш, мактоо дагы мааниси бар эле. Караңыздар, алхамдулиллах. Лафзул жалала токтолоз буйрса, бирок бүтүндөй мактоо качан болбосун, кимден болбосун, мактоонун кандай түрү болбосун, кимге гана таандык эле? Аллага гана таандык. Ошол таандык деген сөз ли маанисинде. Лафзул жалала дагы улуу сөз. Аллах деген сөз негизи лафзул жалала же болбосо улуу сөз деп айтылат. Алла сөзү деген бир аз адепсиздик болуп калат. Улуу сөз деп айтылат, лафзул жалала. Мына ошол улуу сөздөгү лам келүүсү, ли деп келүүсү ээлик кылуу, таандык маанилер болчу. Ылайыктуу, татыктуу деген маанилер болчу. Мактоо качан болбосун, кимден болбосун, кандай болбосун, кандай түрү болбосун, мактоого ким гана татыктуу? Алла гана татыктуу деген. Эми урматтуу жамаат, эмне үчүн Аллах Таала эң биринчи Алхамду лиллахи деген лафзул жалала өзүнүн улуу ысымы менен баштады. Эмне үчүн лафзул жалаланын мисалы Алхамду лиллахи десен, Алхамду лил халиqi деп жаратуучу, Алхамду лир разиqi деп аламдардын Роббис алам мисалы Алхамду лиллах болсо лафзул жалаланы айтылбастан Алхамду ли роббил аламин деген жок. Эгерде лафзул жалаланы алып кое турмусак, Алла деген сөздү алып кое турмусак, мындай сырткы тилдик жагынан маани чыгып калат. Кандай? Аламдардын Роббисине мактоо болсун деген. Караңыздар. Эмне үчүн Аллах Таала ал-лиллах деген өзүнүн улуу сыфат ысымы менен баштап атат. Эмне үчүн разик деген сыфат баштаган жок? Эмне үчүн хафиз сактоочу? Эмне үчүн жанагы 99 сыфат, балким андан дагы башка биз билген да билбеген сыфаттар менен баштаган жок. Лафзул жалала ушул улуу Алла деген сөз менен баштады. Анткени эң биринчи өзүн таанытты Аллах Таала. Эң биринчи бирөө менен таанышканда эң биринчи эмне кылат? Өзүн тааныштырат. Же өзүнүн кесибин, өзүнүн сыфатын айтабы? Мен механикмин, мен мугалиммин дейби? Дароо эле өзүнүн атын ким десе, атын кимсе мен имаммын дейби эч ким. Айнып калыптыр дейт. Эмне кылат? Атын ким десе, атын айтат. Мен Элжармын деп. Же атын Аллах Таала да өзүнө таандык болгон өзгөчө ысым менен баштады. Бүгүн иншалла ушул лафзул жалалага токтолобуз буюрса, кайсы сөздөрдөн болгон уламалар не дешкен ушул сөз жөнүндө, улуу сөз жөнүндө. Биринчиден хуал исмул муфрат. Бул өзгөчө аламуддалу ала затил муқаддаса. Ыйык затка таандык болгон жеке аталышка айтылат. Жеке аталыш. Ыйык затка таандык болгон жеке аталыш. Балиддалу ала саирил асмаил хусна ва сифатил ула. Караңыздар, балиддалу ала саирил асмаил хусна ва сифатил ула. Аллах Тааланын бардык көркөм ысым сыфаттары
Мына ушул лафзул жалала туюнтат. Аллах деген лафзул жалала сөзү Аллах Тааланын бүтүндөй көркөм улуу сыфаттарын 99 сыфат деп туралы, бардыгы ушул лафзул жалаланын ичинде камтылган туюнтат. Эгерде биз Алхамдулиллахил хаким, Алхамдулиллахи разик, Аллах Таала рызкы берүүчү, Аллахга хамд, рызкы берүүчүгө хамд, мактоо болсун дей турган болсок, анда Аллах Тааланын рызкы берүүчү жагына эмне болуп калабыз? Мактаган болуп калабыз, шүгүр келтирген болуп калабыз. Алем Алхамдулиллах деген Аллах Тааланын бүтүндөй сыфаттарын ушул лафзул жалал өзүнүн ичине камтып алат. Бардыгын ичине камтып алат. فالأسماء الحسنى كلها منصوبة إليه وفرع عليه. Аллах Тааланын бардык ысым сыфаттары көркөм. Кандай ысым сыфаттар бар? Малик, падыша, ар-рахим, ар-рахман, куддус, бүтүндөй сыфаттар мына бүт ушул маани маңыздары ушул лафзул жалаланын ичине камтылган. Бүтүндөй ысым сыфаттары. ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم. Ошондуктан Аллах Таала бардык көркөм ысымдарды ушул улуу ысымга эмне кылды? Байлады. Бүтүндөй Аллах Тааланын көркөм ысым сыфаттарынын бардыгын ушул улуу ысымга, лафзул жалалага байланды. Таха сүрөсүндө Аллаху ла илаха иллаху, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Лахул асмаул хусна, ага бардык көркөм ысым сыфаттар таандык, ага гана таандык дейт. Бүтүндөй көркөм улуу сыфаттар ага гана таандык. Аллах адам балким биздин салтыбызда, балким биздин чүнүгүбүздө болбошу мүмкүн, бирок көпчүлүк Алла деп сөздү колдонбосок дагы көбүнчө биз эмне деген сөз колдоно беребиз? Кудай деген сөздү колдоно беребиз. Бирок билесиздерби, адамдар, мисалы, ошол мусулман өлкөлөрүндө же араб тилдүүлөрүндө болсун, же башка араб тил эмес башкаларында болсун, кооз нерселер көргөндө кандай таң калышат? Аллах деп таң калышат. Кооздук нерселерди көргөндө, аябай чеберчилик менен жасалган нерселерди көргөндө Алла деп таң калышат. Бир эле кооздук же бир эле чеберчилик же бир укмуш нерселерди көргөндө эмес, балким кыйынчылык келгенде дароо оозунан Алла деген лафзы жалала чыгат. Мейли ал чоң болсун, мейли ал кичинекей болсун, мейли ал бай болсун, кедей болсун, жакшы жашоодо болсун же кыйынчылыкта болсун, кандай болбосун, бардыгына кыйынчылык келген кездерде эмне болот? Дароо Алла деген сөз менен кайрылат. Оозунан каласа да калбаса дагы бул сөз чыга турган сөз. Демек, Аллах ахакку мен убида. Аллах Таала ибадатка эң татыктуу зат. Ва ахакку мен хумида. Аллах Таала мактоого, шүгүр келтирүүгө эң татыктуу зат. Ва ахакку мен зикира. Аллах Таала зикир кылууга, Аллах Тааланы эстөөгө, эң эстөөгө татыктуу зат бул Аллах болот. Ва ахакку мен шукир. Ошондой эле Аллах Таала шүгүр кылууга дагы эң татыктуу зат. Лафзул жалаланын бир аз фазилеттерине токтололу, андан кийин иншалла ушул кайсы сөздөн келип чыкканына айтып өтөбүз. Аллах хуал исмул лази ма зукира фи қалилин илля кассараху. Аз нерседе жашооң кыйналып жаткан болсоң, мүмкүнчүлүктөр, жетишсиздиктер болуп аткан болсо, аз боло турган болсо, ушул сөздү көп айтуу менен Аллах Таала эмне кылып коет? Кассараху, анын кыйынчылыгын кеңейтип коет. Вала фи дайқин илля васааху. Адам кыйынчылыкта болсун, анын жашоосун не кылып коет экен? Кеңейтип коет. Вала инда хауфин илля азалаху ва амманаху. Ушул Аллах деген сөздү көп айтуу менен, эгерде адам ал кыйынчылыкта боло турган болсо, коркунучта боло турган болсо, аны бир коопсуздук абалга чыгарып коет. Вала инда карбин илля кашафаху. Эгерде ал бир кайгыда боло турган болсо, ал кайгысын кетирип коет. Вала инда гаммин илля фарражаху. Вала инда карбин илля кашафаху. Ал бир кыйынчылыкта болсун, же бир сарсанада болсун, анын сарсаналарын Аллах Таала жеңилдетип чыгарып коет. Аллах лафзул жалала. Хуал исм, бул исм, бул ысым Аллахка таандык болгон исм. Ма тааллака бихи факирун илля агнаху.
бул кедейге байланган болсо, башка айтканда кедейдин, муктаждын жүрөгүнө кирген болсо, байланган болсо, Аллах Таала анын жүрөгүн, жашоосун, жан дүйнөсүн жеңилдетип коет. Башка айтканда бай кылып коет деген сөз. Бай деген сөз сөзсүз түрдө урмат жамаат, байлык болуп калыш шарт эмес. Бүгүнкү күндө билесиздер, көпчүлүк адамдар мындай түшүнүк бар. Мен намазга кирип, түз жолдо жүрүп, ибадатымды кылсам эле жашоом бүт бардыгы жакшы болуп кетет деп ойлошот. Жок, андай эмес. Аллах Таала Анкабут сүрөсүндө адамдар ыйман келтирдик десе эле, алар фитна кабыл болбойбуз деп ойлошобу дейт. Жок, алардан мурункуларындагы биз эмнеге салганбыз? Кыйынчылыкка, фитна салганбыз. Демек биздин жашообуз бүтүндөй биздин төрөлүшүбүз, инсан өз эмненин ичинде, машакаттын ичинде. Бул деген сөз, биз төрөлүш менен бул дүйнөдөн өткөнгө чейин, Аллах Тааланын ыраазылыгын таап бешкиргенге чейин машакатта, кыйынчылыкта боло беребиз. Бирок жүрөгүбүз эң негизги нерсе тынчтык табыш керек деген сөз. Жүрөгүбүздө тынчтык болуш керек деген сөз. Эгерде Аллах деген лафзы жалал адамдын жүрөгүнө кирген болсо, жашоосуна байланган болсо, Аллах ал кордолгон абалда болсо, Аллах Тааланын кадыр баркын жогорулатып коет, аны коргоп коет деген сөз. Андыктан ушул сөз жүрөккө кирүүсү өтө керек, өтө лазым. Аллах лафзул жалала хувал исму аллази тустанзалу бихил баракат. Лафзул жалала сөзү менен, Аллах деп көп айтуу менен жашообузга береке түшөт, береке кирет. Ва тужабу бихи даъват. Дуаларыбыз кабыл болот, билесиздерби, лафзул жалала сөзү менен. Азыр келебиз буюрса, ва туқалу бихил асарат ва тустадфау бихил афат. Афаттар, кыйынчылыктар, кырсыктар ушул лафзул жалала менен кетет. Чындап урматчымын. Лафзул жалала сөзү менен адамдар экиге бөлүнүп калган, билесиздерби? Бактылуу болгондор бар, бактысыз болгондор бар. Маселе лафзул жалала биздин жүрөгүбүзгө канчалык байланган. Улуу сөз лафзул жалала түшүнүктүү болду. Лафз деген сөз жалала улуу сөз деп. Улуу сөз жүрөгүбүзгө канчалык байланган болсо, Аллах сөзү жүрөгүбүзгө канчалык кирген болсо, тилибизге канчалык бекемделген болсо, мына ошончолук жашообуз, балким жан дүйнөбүз, аң сезимибиз өзгөрөт, оңолот, баштайт. Саида мен арафаху, мына ушул себептен Аллах Тааланы тааныган адам бактылуу болот. Ва шакия мен жахилаху ва тарака хаккаху. Тааныбаган адам, таштап койгон адам чындыгында бактысыз болот. Эми урматтуу жамаат, ушул лафзул жалала деген сөз кайсыл түпкү мааниси, маңызы эмне? Лафзул жалаланын түпкү маани маңызына токтолсок. Уламалардын лафзул жалала сөзү боюнча эки көз карашы бар. Келип чыгуу көз карашы боюнча. Биринчиси көз караш муртажал деп айтат. Муртажал, анан муштак. Муртажал деген сөз эч нерседен алынган нерсе эмес. Эч нерседен, кайсы бир сөздөн келип чыккан эмеске муртажал деп айтат. Муштак болсо кайсы бир сөздөн алынганга айтат. Мисалы, араб тилинде катаба деген сөз жазды десе, катибун жазуучу болуп калат. Катибун сөз ошол катабадан келип чыгат. Катаба деген сөздөн келип чыгат. Ал эми лафзул жалала болсо, көпчүлүк уламалар эмне дейт? Лафзул жалаланы муртажал эч бир нерседен алынган сөз эмес деп эсептешет. Ай лам янкул ан шейин ахар, башка бир нерседен алынган эмес. Башынан эле кайра айтып атам, жараткан Алланын өзүнө гана тиешелүү болгон өзгөчө ысым болот. Лафзул жалала кайсы бир сөздөн алынган эмес. Эми урмат жамаат, кээ бир уламалар лафзул жалаланы лаха жоксо ялиху жоксо ялуху деген сөздөрдөн келген дейт. Лаха деген сөз бир канча маанилери бар. Ихтажаба, көрүнбөс болуу, жашыруун болуу деген сөздүн билет. Аллах Тааланы көрүү бул дүйнөдө мүмкүн эмес. Көрүү мүмкүн эмес. Көрүнбөс деген сөздөн келип чыккандыгын айтат. Лаха жоксо ялиху. Эми көрүнбөс болуу деген сөздөн келип чыкты да, лаха деген сөздөн келе турган болсо, кээ бир уламалар лаха деген сөздөн келип чыккан дейт. Кандайдыр? Лаха. Ошол алаха илах болуп, анан кийин илах алиф лам кошулат дагы Алла болуп
сөз келип чыккан. Бул экинчи көз караштагы уламалар. Алла деген сөздүн төп маани, төл мааниси кайсы сөздөн келген десе, алаха деген сөздөн. Алаха деген сөз араб тилинде эмне деген маани билдирет десе, эң биринчи мааниси, бир канча маанилери бар. Алаха деген сөздүн ага таянуу, андан тынчтык табуу деген маани билдирет экен. Алаха десе, фулан алаха десе, андан бир тынчтык табуу, же дагы бир мааниси ибадат кылуу мааниси алаханын. Дагы бир мааниси алаха деген сөз адамдардын акылын алып коюу. Канчалык адам ал жөнүндө ой жүгүртө турган болсо, адамдарды таң калтыра турган, айран кала турган, акылын, көзүн сокур кылып кое турган нерсеге дагы айтылат экен алаха деп. Дагы бир мааниси ваяфзауна илейхи, фаза маанисинде кандай бир кыйынчылык болуп калбасын, дароо Аллах Таалага кайрылуу, Аллах Тааладан жардам суроо, дароо гана ага таянуу маанисинде. Дагы бир мааниси тынчтык табуу. Адам жүрөгүндө кыйналган кезинде андан тынчтык таап баштайт. Демек, Аллах эгерде алаха деген сөздөн келе турган болсо, Аллах Тааланы хакыйкый табуу, Аллах Тааланы хакыйкый билүү, жетүү адамдын эгерде жанагы тахайяра мааниси келип турган болсо, айран кылуу, жосо сокур кылып коюу, адамдардын таң калтырып коюу. Тахайяра деген сөз алаха деген сөздүн маанисин түшүндүрүп берет. Тахайяра деген сөз бир нерсе менен алек болуп калуу. Бир нерсе менен алек болуп калганда адам башка нерсени унутуп калган. Караңыз, Аллах адамдын жүрөгүнө лафзул жалала киргенде адам Алла менен гана алек болуп калат дагы, башка бүтүндөй дүйнө эч нерсени унутуп калат. Мына ошол мааниден келип чыккан. Ал эми ошол сүкүн маанисин бере турган болсок, анда жан дүйнөнүн кыйынчылыгын, жан дүйнөнүн азап чегип атканын, сарсана болуп атканды тынчтык келе турган, тынчтык киргизе турган, бере турган бул Алла болот. Эгерде ушул алаха деген сөздөн алынган болсо. Экинчи фаза мааниси дедик. Фаза мааниси эмне экен? Коркон учурда, кыйынчылык келген учурда дароо оозуна келип, дароо кайрыла турган нерсеге дагы ушул алаха деген сөздөн келген деп айтышат. Дагы бир мааниси эмне дедик? Ибадат кылуу маанисинде. Дагы бир мааниси ибадат кылуу. Эми лафзул жалала Аллах бул ибадатка татыктуу зат деген сөз. Ибадатка татыктуу зат. Ал-ма'буду бихаққин. Кайсы сөздөн келип чыгат? Ошол илах деген сөздөн. Илах болсо алаха, же болсо алиха деген сөздөн дагы алынат деген. Экинчи маанисинде ал-фаза маанисинде эмес. Кыйынчылык келе турган болсо адамдын башына, же бир кандай бир жагдай болуп кала турган болсо, эмне кылат? Ал-мултажау илейхи. Дароо адам баш калкалайт, ага жалдырайт, ага кайрылат, андан жардам сурап баштаган нерсе. Бул турасында ва иза массал инсана дуррун да'a раббаху мунибан илейхи. Эгерде инсандын башына бир кыйынчылык кете турган болсо, дур жете турган болсо, кыйынчылык. Дур деген сөз зыян деген маани, дур деген сөз. Бирок тереңирээк мааниси бар. Адамдын ден соолугуна дагы келген нерсеге дур деп айтат, мал мүлкүнө келген нерсеге да дур деп айтат. Анан бала чакасына, бала бакыра, жан дүйнөсүнө, үй бүлөсүнө келген нерселерге дагы зыян дур деп айтат. Ва иза массал инсана дуррун, эгерде адамга кыйынчылык жете турган болсо, ошондой дур жете турган болсо, да'a раббаху мунибан илейхи. Чын жүрөгүнөн эмне кылып калат? Ал жараткан Роббисине жалбарып, суранып калышат. Сумма иза хавалаху ни'матан минху, кийин Аллах Таала өзүнүн ни'маты менен, фазилети менен ошол кыйынчылыктан ага жакшылыкка чыгарып кое турган болсо, эмне болуп калат? Насия, унутуп калат. Буну айтканбыз, урматтуу жамаат. Насия, унутуп калат. Насия ма кан яд'у илейхи мин qabl. Өзү мурдатан ушундай ибадат кылып жалбарып жүргөн нерсесин дароо унутуп калат. Дароо унутуп калат. Башка бир аятында fa idha rakibu fil fulki da'u Allahu mukhlisin lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idha hum yushrikun. Аллах Таала эгерде пенделер бир деңизде, кайыктын ичинде, кемеде борон чапкын болуп, толкун болуп чөгө турган бир абалга жеткен болсо, чын ихластары менен башка эч кимде оюна да келбестен дароо жалбарып не кылып калышат, Аллах Таалага кайрылып ибадат кылып калышат. Фаламма наджахум илал барри, аларды ошондой кыйынчылыктардан куткарып койгондон кийин иза хум ширикун, алар кайра өзүнүн мурунку абалына кирип кетишет, же болбосо Аллах Таалага шерик кылып кетишет дейт. Караңыздар, демек кандай кыйынчылык келбесин, адамдын башына
кыйынчылык келер менен эң биринчи эстей турган нерсеси көбүнчө эмне болуп калат? Алла. Мына ошол лафзул жалаланын ичинде ушул маани бар. Адамдын башына келгенде дароо кайрыла турган нерсени билдирген сөз эмне дейт экен? Алла дейт. Алла. Дагы бир мааниси, адам канчалык ой жүгүртпөсүн, акыл кылбасын, акыл калчабасын, анын Аллах Тааланын акыйкатына жете албаган сөз эмне экен? Аллах Тааланын билдирген сөзү Алла деп айтат. Үчүнчү берилген маанилерден валаха деген сөздөн келсек, эгерде ал эң чоң ал-махбуб, ал-хуббул а'зам. Аллах Таала эң чоң сүйүүгө татыктуу зат деген сөз. Эгерде лафзул жалала кайсы сөз эле? Аллах деген сөздүн ичинде бул сүйүүм деген маани бар дедик. Кайсы сөздөн алынган? Валаха деген сөздөн келсе. Алаха болсо, жоса алиха болсо, айттык кайсы маанилери бар экендигин. Ал эми валаха деген сөз болсо, ушул сөздөн келген деп айтышат уламалар. Эмнеге ушул сөздөн келсе? Анткени лафзул жалала бул Аллах сүйүүнү билдирет деп. Эң чоң сүйүүнү билдирет. Эң чоң сүйүүнү билдирет. Иннаху алимун бидати судур. Аллах Таала жүрөктөрдүн ичиндеги сырлардын баардыгын билет. Адамдын ичиндеги өзү билген сырларды дагы, өзү билген сырды дагы билет, өзү билбей турган ичинде аң сезиминдеги сырларды дагы билет. Иннаху я'ламу сирра ва ахфа. Сырды дагы, анын аркасындагы нерселердин баарын жакшы билет. Эгерде биз бир адамды жакшы көрсөк, бирөөнү жакшы көрсөк, бирөөнү сүйсө, анын сүйүүсүн, жакшы көрүүсүн ал адам билбеши мүмкүн, сезбеши да мүмкүн. Канчалык эзилип атканыңды биякта туруп алып, билбеши мүмкүн ал адам. Туурабы? Сезбеш деле мүмкүн. Биякта жатып алып уктабай, түнү менен түш көрүп, күнү менен ойлоп чыксаң деле сезбейт. Бирок эгерде ошолдой сүйүүнү Аллах Таалага арнаган болсок, эмне болот эле урматтуу жамаат? Авлия болуп кетмекпиз. Чындап. Аллах Тааланын ошондой дагы негизинде тилекке каршы пенделик кылып жатабыз. Аллахым баарыбызды кечирген болсун. Төртүнчү мааниси дегенбиз, бул алихадан жоса алихадан тахайяра мааниси. Тахайяра мааниси Аллах Тааланын чыныгы затынын чыныгы акыйкатын эч билүү мүмкүн эмес. Куллу ма хатара би балик фаллаху юхалифу залик. Акылыбызга кандай нерсе келбесин, Аллах Тааланын каршысы болуп тура берет. Лейс камислиги, Аллах Таалага эч нерсе окшош эмес. Канчалык ой жүгүртпөйлү, канчалык акыйкатына жетүүнү издебейли, биз акылыбыз менен жете албайбыз. Анын акыйкатын, затынын, сыфатын, афалдарын. Балким ага даллат кылган нерселерди көрө алабыз болгону. Андыктан ошол лафзул жалаланын ичинде эмне бар экен? Адамдардын акылын токтотуп кое турганды билдирген бул Аллах деген сөз. Алла деген сөз. Демек урматтуу жамаат, канча мааниге токтолдук? Эң негизги 4 маанилерин токтолдук. Биринчисине келели, муртажал дедик. Муртажал дегенге далилдери бар. Эмне үчүн уламалар муртажал деп айтышат муну? Биринчисинде муртажал деген бир сөздөн келген эмес дедик. Ал муштак болсо, алиха деген сөздөн келиши мүмкүн дедик, алаха деген сөздөн келиши мүмкүн дедик, валаха деген сөздөн келиши мүмкүн экен, бир канча илах, бир канча сөздөрдөн келиши мүмкүн экен. Ошондой маани келсе дагы кандай маанилер бар экенин өнүттүк. Ал муртажал болсо, бир сөздөн келген эмес, өзүнүн башынан эле эмне эле? Башынан эле. Аллах Таалага таандык болгон өзгөчө ысымында эмне дейт экен? Бул Аллах деп айтылат. Ошол муртажал деген алымдардын бир канча далилдери бар. Макул, бир экөөнө токтолуп кое берели. Эми бул лафзул жалала кээ бир уламаларда көз караштар бар. Лафзул жалаланы Алла деген сөз бул араб тили эмес деп. Жок, бул чындыгында араб тил болуп эсептелет. Араб тил. Сирияни тил, болсо ибрани тилде бир канча нерселер айтышат, бирок эң туурасы бирөө жазган болсо, же бир айткан болсо, бул чындыгында араб тил өзү. Себеби караңыздар, өзү кайсыл сөздөн келип чыккандыгы, кандай маани билдиргендигин айтып атабыз. Эми биринчи далили, муртажал дегендердин биринчи далили, Аллах бул сыфатталат. Кантип? Аллах ал-Халик деп, Аллах жаратуучу. Аллах разик, Аллах рызкы берүүчү. Аллах Таала хидаят берүүчү. Аллах Таала сактоочу, алим, хаким, карим, бир канча сыфаттар менен сыфаттай алабыз. Ошол себептен бул Алланын ысмы болот. Бул кайсы бир сөздөн алынган эмес дейт. Тескерисине мисалы карим деген сөздү
Алла деп сыфаттай албайбыз, мүнөздөй албайбыз. Түшүнүктүү болду? Тескерисинен Алла, лафзул жалалан, Карим, Хаким жана башка сыфаттар менен айтылабыз. Экинчи, дагы бир логикалык далилдердин бирөөсү ар бир нерсенин өзүнүн таандык болгон неси бар? Аты бар. Бул эмне дейт муну? Кыргызча эмне дейт? Кыргызча. Идишпи, чыныбы? Стакан. Мен ыстакан деп коелу. Картошка дегенде эле, картошка. Муну эмне? Уюлдук телефон, китеп дейт. Ар бир нерсенин өзүнө таандык болгон, өзүн билдирген, өзүнө далалат кылган. Мисалы, телефон десе азыр адамдын акылына келе турган нерсе эмне? Az telefon desem, ol telefonga ketет. Мурунку учурда телефон десе жанагындайга. Алып алып туруп дыртылдаткан, Машина десе адам машина кетет, камера десе камера кетет, адамдын атына айтса адамдын атына кетет. Ар бир махлукаттардын, ар бир жарган нерсенин өзүнө таандык болгон аты бар. Анан Аллах Таала бүтүндөй махлукаттарды жараткан, бүтүндөй махлукаттарга ысым берген. Аллах Тааланын өзүнүн аты кантип болбосун деген сөз. Өзүнө таандык кантип болбосун. Мисалы, мен Элжар деген ат каяктан келип чыккан? Ким айтат? Кыргыз тилчилер барбы? Анан эл деген сөз, анан дияр деген эмне? Жыбы, жиярбы, же эмне? Дияр эмне? Кайсы сөздөн келген? Кай түпкү мааниси эмне? Мисалы, кээ бирөөнө болушу мүмкүн. Турган турпаты менен ошол бир сөздөн алынган эмес. Бир сөздөн алынган эмес. Мисалы, бир сөздөн бир сөз жаралган дегенде дагы бир мисал берейин. Араб тилинде чымынды зубаб деп айтат. Зубаб депчи. З, анан зу, б, а, б деп. Зубаб деп. Ал кайсы сөздөн алынган? Забба деген сөздөн алынган. Этиши забба деген. Забба ал деген сөз, забба деген араб тилинде эмне колдонгон? Куусаң кайра келе берет. Куусаң кайра келе берет. Куусаң кайра келе берген нерсеге анан барып туруп зубаб деп. Чимди ошондой? Чапсаң кайра келет, ошо мынтсаң кайра келет, ошол жерге кайгана берет кычтырып. Ал зубаб мисалы забба деген сөздөн алынып атат. Лафзул жалала бир сөздөн алынган эмес дегендердин көз карашы. Ошол ар бир далил эмне экен? Ар бир нерсенин өзүнө таандык болгон неси бар? Ар бир нерсенин өзүнө таандык болгон ысымы бар дагы. Анан Аллах бүтүндөй махлукаттарга жараткан Аллахтын кантип өзүнө таандык болгон, өзүнөн гана билдирген, башка эч кимге билдирбеген ысым сыфаты болбосун дейт. Бул эмне экен? Бул мүмкүн эмес дейт. Муну ошол себептен муну лафзул жалалан алиха деген же бир кайсы бир сөздөн алынган муртажал деген көз карашты айтышат. Көп бир уламалар ушуну дагы туура деп эсептешет. Эми урматтуу жамаат, лафзул жалаланын кээ бир өзгөчөлүктөрүн токтолуп койсок, аннаху ла юсамма бихи ахадун гайруллах. Аллах Тааладан башка эч ким бул ат менен аталган эмес. Аталбайт дагы. Аллах деген ысым менен башка эч ким айта албайт. Башкага коюу дагы мүмкүн эмес. Башкага лафзул жалала менен бирөөнүн атын коюу, башкага ошонун атын берүү дагы бул мүмкүн эмес. Болбойт, ла яжуз. Дагы бир өзгөчөлүктөрү караңыздар, лафзул жалала өзү адамдардын акылын ала турган, акылын таң калтыра турган сөз болуп атат дагы. Бул грамматикалык жакка дагы баш ийбейт, грамматикага да баш ийбейт. Мисалы, кээ бирөөбүз түшүнбөй калышы мүмкүнбүз. Иншалла студенттер бар, түшүнүшөт. Рожул деген сөзгө, рожулун эркек деген сөз деп коелу. Мисалы, ал кошулганда ар рожул белгилүү эркек кылат да. Рожул десе бир эркек, кыскасы кандай эркек ким белгисиз. Бирок ал кошуп койсо, белгилүү бир адам болуп калат дагы. Ошого келгенде я рожул деп айтканга болбойт. Я ар рожул деп айтканга болбойт. Я айюха деген сөз ортосуна бир мүчө кошуш керек болот. Ал эми лафзул жалалада өзү илах деген сөздөн келген болсо, ал кирүүсү алиф анан лам келет. Мисалы өзү илах деген сөз, илах деген ал кириш менен Алла деген сөз болуп калат да. Анан я Алла деп айта беребиз. Я Алла деп айта беребиз. Негизинде башка сөз боло турган болсо, башка зат атошторго ал киргенде эч качан я ал деп айтылганга болбойт. Лафзул жалала болсо я Алла деп айтыла берет. Ортосуна мүчө кошушка да муктаж. Башка айтканда, бул сөзү дагы өзүнүн заты дагы турган сөзү дагы бир нерсеге баш ийбейт деген мындай өзгөчөлүгү бар. Мисалы, лафзул жаладан башка башкаларга, мисалы эмне деп айтсак болот?
я нас деп айта алады, я аннас деп айтыш мүмкін емес. Я айюханнас деп айта алады. Я нас, я аннас десе грамматикалық жақтан тура емес болып қалады. Я айюхан. Анан ошол бир мүчө кош керек болот. Я айюха деген сөз кош керек болот. Лафзул жалалага эмне экен? Кошулбайт деген сөз. Анан урматтуу жамаат, лафзул жалала көпчүлүк, көбүнчө биз билген зикирлердин бардыгында лафзул жалала бар. Мисалы, Субханаллах, Алхамдулиллах, Аллаху акбар, لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون. Biz колдонуп жүргөн, жашообузда колдонуп жүргөн бүтүндөй көпчүлүк зикирлерде эмне бар экен? Лафзул жалала бар, камтылган, кошо келген. Ва хасбуналлаху ва ни'мал вакил деген мисал сөздөрдө. Ошондой эле дагы бир өзгөчөлүгү лафзул жалаланын Курандагы Аллах Тааланын ысымдарынан эң көп келген кайсыл сөз экен? Мына ошол лафзул жалала болуп эсептелет. Куранда 2700дөн ашык жолу келген лафзул жалала деп айтылат. 2700дөн ашык лафзул жалала эң көп келген ысымдары болуп эсептелет. Эми лафзул жалала боюнча же болбосо Исмул А'зам деген негизги бир чоң тема бар жамаат. Дайым көп суралат. Ал Исмул А'зам деген эмне билесиздерби? Аллах Тааланын улуу ысымы деген сөз. Улуу ысымы. Исмул А'зам кайсы Аллах Тааланын кайсыл аты, кайсыл ысымы деп көп сурашат. Анткени хадис бар билесиздер, Исмул А'зам менен дуа кылса ошол дуа кабыл болот деп. Уламалардын арасында бир канча пикирлер бар. Кээ бир уламалар ушул лафзул жалаланы Исмул А'зам деп айтышат. Кээ бир уламалар Роб деген сөздү. Бирсе Алхамдулиллахи Роб мындан кийин келгенде токтолобуз. Роб деген сөздү дагы, анан дагы бир канча. Кээ бир уламалар болсо бардыгы дагы негизги нерсе сенин жүрөгүңдөгү Аллах Тааланын кайсыл ысым сыфаты сенин жүрөгүңдө көбүрөөк канчалык байланган, ошол негизи деп дагы айтышат. Мисалы, лафзул жалаланы Аллах Тааланын жанагы Исмул А'зам экендигине Тахави, имам Тахави, имам Куртуби жана башкалар анна лафзул жалала Аллах деген сөз хуасмуллахил а'зам деп айтышат. Аллади иза суила бихи а'та ва иза ду'a бихи ажаба. Эгерде у'тия, эгерде бул ысым лафзул жалала менен же болбосо Исмул А'зам менен Аллах Таала дуа кыла турган болсо, дуасы кабыл болот, сурай турган болсо, сураган нерсеси берилет дейт. Бул жөнүндө чында бир канча хадистер бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн ан Абдуллах ибн Бурайдадан ан Абихи радияллаху анху риваят, анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам сами'a рожулан, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир адамды мындай кылып дуа кылып аткан уккан айтып берет бизге. Bir adam Allahumma inni as'aluka o Allah inni as'aluka men senden sorayım. Anni ashhadu annaka antallahul ahadus samad. Men güvenip berem sen Allah'sın, sen жалгызсың, sen samatsың, sen hiç nersege muhtaç emessin. Allazi lam yalid ve lam yulad. Törölbөгөн жана төрөбөгөн ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Сага hiç nerse теңдеши жок деген дуаны айтканда, faqala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ошону айтып аткан укканда эмне деп жооп берет? Лакад саалаллаху бисмихил а'зам. Аллах Тааланы улуу исми менен дуа кылды дейт. Аллази иза ду'ия бихи ажаба. Ал кандай исмул а'зам? Аны менен дуа кылса, исмул а'зам менен дуалар кабыл болот. Ва иза суила бихи у'ти. Эгерде ал дуаны исмул а'зам менен дуа кылына турган болсо, дуасы кабыл болот деген. Анас радияллаху анхудан риваят, قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem менен мечитте бирге отурган элем. Wa rajulun yusalli, bir adam namaz окуп жаткан. Faqal, namaz окуп жатып, анан не кылды? Бүткөндөн кийин дуа кылып атат. Allahumma inni as'aluka. Жанагы окшош ушул хадистинде башка риваяты. Allahumma inni as'aluka, мен о жараткан Алла, мен сенден суранам. Anna lakal hamd. Мактоо, хамд сага гана татыктуу. La ilaha illa ant. Ибадат кылууга сен гана татыктуу, сенден башка жаратуучу жок. Al-Mannan badi'us samawati wal ard.
Маннан деген меримдүү деген мани бадиус самават асман менен жерди жаратуучу. Я зал жалали вал икрам эй улуктун жана жомарттыктын ээси. Я хайю я кайюм. Я хайю я кайюм деген дагы асмаул исмул азам деген дагы көз караш бар. Я хайю я кайюм. Я хай деген тирүү деген. Чындык тирүү ким? Бул Аллах. Чындык кайюм бул Аллах Таала. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ушул дуаны окугандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деди: "Да Аллаху бисмихил азам." Аллах Таалага өзүнүн исмул азам дуасы менен дуа кылды дейт. Ал кандай исмул азам дуасы эле? "Аллази иза ду'a бихи ажаба." Эгерде исмул азам менен дуа кылынган болсо, ал дуасы кабыл болот. Көпчүлүк адамдар бүгүнкү күндө дуа үйрөтчү дуам кабыл боло турган исмул азам. Кайсыл ушул дуалар? Мисалы мына бул хадисти риваят кылган Тирмизиде келет, Абу Даудда да келет. وإذا سئل به أعطي эгерде ал исмул азам менен сурала турган болсо, анда некен сөзсүз түрдө сураганы берилет дейт. Алхамдулиллахи роббил аламин. Аллах Таала азыр бул аятта алхамдулиллахи лафзу жалаланын жалпы маанилерин токтолдук. Урматтуу жамаат, чындыгында мунун маанилерин издей берсек жетпейбиз, өтө көп. Биз азыр эң белгилүү гана токтолдук. Алхамдулиллах лафзу жалаланын аныктамасына, фазилеттерине, кээ өзгөчөлүктөрүнө, анан исмул азам экендигине токтолдук. Эстеп алабыз? Лафзу жалала кайсыл сөздөн келгендиги муртажалбы? Өз башынан эле ушул сөз Аллага таандык болгон ысым беле, же болбосо бир сөздөн алынганбы? Алынган болсо анда кандай маанилер бар экендигин. Ал эми кандай маани бар экендигин 4 маанисине токтолдук. Биринчиси кайсыл эле? Биринчиси ибадат мааниси, ибадатка татыктуу зат экендиги. Экинчисинен адам башына кыйынчылык келсе дароого кайрылуусу. Үчүнчүсү эң чоң улуу сүйүү мааниси бар дедик. Төртүнчүсү болсо адамдар канчалык ой жүгүртпөсүн, акыл калчабасын, Аллах Тааланын акыйкатына жетүү мүмкүн эмес экендигин. Ушул сөздү билдирген бул лафзул жалала Аллах болот дедик. Алхамдулиллахи роббил аламин. Роб деген сөзгө келдик, урматтуу жамаат. Роб деген мааниси эмне? Бунун дагы аябай маанилери терең, чындап, иншалла. Негизинде ээлик кылуу мааниси бар. Ээлик кылуу деген мааниси бар. Мун'им жакшылык кылуусу деген мааниси бар. Ошондой эле сайид деген мааниси бар. Сайид мааниси толук кандай ээлик кылуу деген. Муслих деген оңдоочу, түзөтүүчү деген мааниси бар. Тарбия деген сөздөн келип чыккан. Буга буюрса эмки сабагыбызда токтололу. Кененирээк, бирок бүгүн кээ бир сөзгө вактыбыз бар экен, 3-4 мүнөттай. Тарбия деген сөздөн келген. Роб деген сөз. Ал-мурабби. Тарбиялап, өстүргөн, өстүрүп эле койбостон, камкордугун алганга да айтылат роб деп. Өстүрүп, тарбиялап, анан камкордугун алып, андан кийин жакшылык кылганга да айтылат. Роб деген сөз. Мисалы, биринчиден ээлик, сайид мааниси ээ кылуу, малик маанисинде бир нерсе ээ экен. Аллах Таала бүтүндөй махлукаттардын эмнеси? Ээси. Аллах Таала ээси, ошону өстүрөт, тарбиялайт, анан таштап койбостон камкордук да кылган маанисинде экен роб деген сөз. Бүгүнкү күндө биз мисалы бир нерсенин ээси болушу мүмкүнбүз, бирок камкор кылбайбыз. Бир эле нерсе агоротубузга үйүбүзгө ээбиз, агоротубуз чөп басып жатат. Камкордук жок. Машинебиз бар, машинебиз жуулбайт, камкордук жок. Толтура нерсе бар. Аллах Таала ээлик кылуучу, камкор кылуучу, анан бир эле камкор кылып ээлик кылбастан ага жакшылык берүүчү деген мааниси ошол роб деген маанисинде. Алхамдулиллахи роббил аламин. Бүгүн ошо акыркы сөздөрдү бир аз кыскача берип кое берели. Роб деген маанилер кайсындай маанилер бар экен? Тарбия маанисинде. Тарбиялайт, өстүрөт, камкор кылат, андан кийин жакшылык кылуучу деген маанилер ошо роб деген сөздүн ичинде камтылган. Алхамдулиллахи роббил аламин. Аламин деген сөзгө токтололу. Алам деген сөз аламадан келген деген дагы маани бар. Белги деген сөз. Анткени бүтүндөй биринчи аламин
жалпы мааниси эмне? Аламдар деген сөз. Жалпы мааниси аламдар. Аламдар десе адамдардын аламы, жануарлардын аламы деген да маани камтылат ичине. Дагы бир мааниси аламин деген мааниси, бул жерде инсан, жиндер, периштелер деген мааниси бар. Ол үчөөнө гана таандык деген мааниси бар. Дагы бир мааниси бар. Аламин деп айтылганда биздин алам, азыркы биздин жашап жаткан аламыбыз башка айтканда дүйнө маанисинде. Азыркы дүйнөбүз же болбосо доор маанисинде бар. Мурункулардын доору. Ва анни фаддалтукум алал аламин. Бакара сүрөсүндө Бани Исраилга дейт, силердин өзүңөрдүн дооруңарда, силер өзүңөрдүн аламыңарда Аллах Таала силерди фазилеттүү артык кылган эле деп. Бүгүнкү алам бизден мисалы Союздун учурундагы дүйнө кандай эле, Союздун учурундагы доор кандай эле. Ошондо ар бир доордун дагы Роббиси ким болот? Аллах Таала деген сөз болот. Эгерде ушул доор маанисине бере турган болсок, аламин дейт. Эми аламиндин түпкү келип чыккан маанисинде алама деген мааниси бар, белги деген мааниси берилет. Белги эмнеге белги? Бүтүндөй махлукаттар, бүтүндөй алам эмненин белгиси болуп атат, урматтуу жамаат? Алланын белгиси. Бүтүндөй жараткан жаратыктардын бардыгы Аллах Таалага ишарат кылат, Аллах Тааланы таанытат. Анан аламин деген сөз дагы бир мааниси эйлим маанисинен келип чыккан дейт. Бүтүндөй нерсени Аллах, бүтүндөй нерсе, жаратыктар, махлукаттар Аллах Тааланы билдирет деген сөз. Караңыздар, альхамдулиллахи роббил аламин, кандай өтө керемет, уникалдуу, өтө кооз сөз.